Көңүлүңдү ооруткан адамды кечиргим келбейт, бирок бул туурабы дейт. Жок, туура эмес. Кечирген жакшы. Дин кечирим, биздин динибиз кечирген жакшы көрөт. Вал-афина анин-нас, вал-казимина ал-гайз, вал-афина анин-нас. Куранда Аллах айтат. Адамдарды кечирет жана ачууларын жутат дейт. Ошон үчүн ачуун жуткан, кечиримдүү болгон жакшы болот. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абасы, атасынын бир тууган агасы Аббас разыяллаху анхуну шахид кылган. Шахид кылган адам болгон. Ал дагы кийин Вахши мусулман болот. Ошо Вахши келгенде пайгамбарыбыз кечирген. Агасын өлтүрүп атат, башка кылып атат. Сайиду шухада, эң чоң шахиддер имам болгон Хазрат Хамзаны шахид кылып атат. Бирок шахид кылганда дагы мурдуну, кулактарын кесип мусла кылган. Ошондой кылса дагы Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кечирген. Ошон үчүн шарият динибиз кечирген жакшы көрөт. Ага көп баягыдай аны эстебей, ойлобой эле коюш керек болот. Негизи жашоодун жакшы жолу туугандар, бирөөдү эмне мамиле кылганга карабаш керек. Сен мамилеңди оңдой бер. Дүйнө оңолуу ушул жолу. Эмне кылса ошондой кылам, ошондой мамиле кылам десең оңолбойсуң. Сен мамилеңди оңдой бер, Алла менен, аны менен. Алла оңдой берет иншалла. Калганга сен жооп бербейсиң. Анан жүрөктөн кечирим сураш керек, Алладан кечиргин мени деп. Биз иншалла биз кечирсек, Алла кечирет. Алла кечирген жакшы да, туурабы? Ошон үчүн кечиримдүү болгон жакшы нерсе.